Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 29 августка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Садыр Жапаров ардагер футболчуларга кошулуп Кыргызстандын намысын талашат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын ардагерлеринин курама командасына кошулуп, КМШ өлкөлөрүнүн футбол боюнча ардагерлер командасы менен беттешет. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирген. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына карата уюштурулган футболдук беттеш 30 августта Борбор-Калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп 18:00 башталат. Футбол ардагерлеринин оюну акысыз болору жана саат 20:00 башталары айтылды. КМШ өлкөлөрүнөн келген футбол ардагерлеринин командасына Ринат Дасаев, Дмитрий Аленчиев, Александр Азимов, Егор Титов, Харен Аганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухаммеддиев, Евгений Алодин, Эрик Яхимович жана башкалар бар. Кыргызстандын футбол боюнча ардагерлеринин курамасында Владимир Арешин, Закир Жалилов, Комол Тайчиев, Сергей Фокин, Немаджан Закиров, Ясым Мусаев, Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин, Вячеслав Прянишков жана башкалар болору айтылды. Команданын башкы машыктыруучусу Борис Подкорытов. Жогорку Кеңештин депутаттары 1-сентябрда каникулдан кийин келет. Жогорку Кеңештин депутаттары 2 айлык тыныгуудан кийин жумушуна кайтып келет. Парламенттин маалымат кызматы 1-сентябрь күнү саат 10:00 жыйындар залында 2-сессиянын ачылышы болорун билдирген. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын 1-сессиясы 30-июнда жыйынтыкталып, депутаттар жерлерде шайлоочулар менен жолугушууга кеткен. Бул 2 айлык эс алуу катары дагы саналат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган жаран каза болду. Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында отурган адам көз жумганын бышыктады. Мекеменин билдиришинче, ал жаран 28 августта таңкы 5:40 чамасында эртең мененки тамакты бөлүштүрүү маалында каза болгону аныкталган. Анын жансыз жатканын камералаштары көрүп калып, абак кызматкерлерине кабар беришкен. Ал жаран чүйдөгү номер 26 жатак абактан 9 айлык мөөнөтүн толук өтөбөй качып кеткенине байланыштуу номер 1 тергөө абагына 26 августта камалган. Нөмөттөгү фельдшер 1 медициналык жардам көрсөткөн, бирок андан майнап чыккан эмес. Тез жардам кызматы чакырылып, көз жумганы аныкталган. Соттук медициналык экспертизалар дайындалды жана так диагнозун билүү үчүн кеминде 30 күн талап кылынат деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман ат менен таанымал Чыңгыз Жумагулов 30-июлда аталган абакта камералардын биринде бычакталып каза тапкан. Жаза аткаруу кызматы аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөнүн маалымдаган. Анын өлүмүнө байланыштуу 5 адамга айып коюлду жана бул фактыны атайын прокуратура тергөө иликтеп жатат. Өткөн аптада Ош шаарындагы тергөө абагында уурлукка шектелип кармалган 33 жаштагы Муразбек Запаров каза тапкан. Маркумдун жакындары ал жүрөгү кармап көз жумду деген маалыматка ишенбей жатканын билдиришкен. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев каза болгон. Мунун себебин иликтеген комиссия алардын күтүүсүз өлүмүнө трагедиялуу жагдайлардын жыйындысы алып келген деген баштапкы корутунду чыгарган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Максатбек Сарбагышев 2022 жылдын 18 август айында Туркияда өтүп жаткан ислам оюндарына Кыргыздын улуттук салбуруун оюну менен барган Салтужа аттуу боюнча спортчуларыбызды Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Эл өкүлү спортчуларга белек тапшырып, алдыдагы иштерине чоң ийгиликтерди каалаган. Кыргыз элибиздин желегин ар дайым желбиреп турусун каалады. Ал эми аталган улуттук оюн боюнча Кыргыз мамлекетибиздин куржунуна 1 алтын, 2 коло медаль топтолгон. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Максатбек Сарбагышев Кыргыздын улуттук оюну салбуруун оюнунун президенти болуп август айынын башында шайланган. Санариптик өнүктүрүү министрлиги 40 миллион сомго жабдуу сатып алат. Санарип өнүктүрүү министрлиги 40 миллион 375 миң 958 сомго бирдиктүү электрондук почта системасын сатып алат. Мамлекеттик сатып алуулар порталында сынактык билдирмелерди жөнөтүүнүн мөөнөтү 13 сентябрга чейин деп көрсөтүлгөн. Бирдиктүү электрондук почта системасы негизинен мамлекеттик кызматкерлерди кайсы жайда жүргөнүнө карабастан кызматтык электрондук кат жана документтер менен алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары мамлекеттик кызматкерлерди жааматтык жумуш каражаты менен камсыздайт. Тактап айтканда бирдиктүү даректик китепче, корпоративдик мессенджер, календарь жана байланыш телефондорунун тизмесин түзүүнү шарттайт. Эсиңиздерге салсак, учурда Санарип өнүктүрүү министринин Талантбек Иманов аркалап келүүдө.
Кылымдан кылымга өтүп, тамшанткан элдик самоор чайы. Биз дайым маанилүү иштерди чай үстүндө чечип келгенбиз. Доор алмашат, а чай баягыдай даамдуу жана пайдалуу. Бабалардан калган даам биз менен дайым бирге. Ата бабадан калган тамшанткан жыпар жыттуу даам. Элдик самоор чайы. Самоор чай. Чечилбес маселе болбос. Алмазбек Атамбаев кайрылуу жасап кыргызстандыктарды Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, эгемендүүлүк алгандан бери 31 жыл өттү. Бул жылдар аралыгында биздин өлкө көптөгөн сыноолордон өттү. 30 жылдын ичинде элдик көтөрүлүштүн натыйжасында бийлик 3 жолу алмашканын айтсак эле жетиштүү. Бүгүн дагы азыркы бийлик мөөнөттүн аягына чейин тынч отурат деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул бийликке да суроо көп. Азырынча мен кандайдыр баа бергим келбейт. Мен өзүм убагында көптөгөн каталарды кетирген, бирок жалпы эл шайлаган президенттердин ичине мен гана мөөнөтүмдү тынч аяктап, тынч жол менен кийинки башчыга бийликти өткөрүп бергем. Мени эл ак үйдөн кууп чыккан жок, тескерисинче дагы иштеп берсе деген ою бар болгон. Душмандарым мени канчалык каралашпасын, 30 жылдын ичинде Кыргызстанда жасалган жакшы иштердин бир тобу мен мамлекетти жетектеп турган жылдарда жасалды. Президент Жапаров туулган айылына барганда боом аркылуу өтүүчү жолдун канчалык кооптуу жана тар экенин эстеди деп үмүттөнөм. Жолдон Кемин подстанциясын, Тамчы эл аралык аэропортун, Өрнөктөгү көчмөндөр цивилизациясынын музейин, Бостерден өтүү ат майданында жана спорт борборун көрсө керек. Өкмөт үйүнөн чыгып баратып улуу Манас атабыздын жана Чыңгыз Айтматовдун эстеликтеринин жанынан өтүп байкаган чыгар. Аларда менин демилгем менен орнотулган деген абактан Алмазбек Атамбаев. Өзгөндө Кемпир-Абад маселеси боюнча жыйын өттү. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айылында кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу элдик жыйын өткөнүн 28 августта Азаттык радиосуна иш-чаранын уюштуруучуларынын бири, жергиликтүү жарандык активист Жумалиддин Сопуев билдирди. Анын айтымында 27 августта өткөн 1000ге чукул адам катышкан жыйында 3 маселе көтөрүлгөн. Биринчиси айыл өкмөтүндө болгон жыйынды эл Кемпир-Абад боюнча жогорку жакта эмне сөз жүрүп жатканы тууралуу талап койгон эле. Ошол тууралуу билүү. Экинчиси 920 адам кол коюп жогорку кеңешке кат жазганбыз, анын жообу келбеди. Ошону билүү. Үчүнчүсү Чолпон Атада президенттердин жыйынында эки тарап кол койду деген сөз тарады эле. Ошонун жыйынтыгын билели деп эл кызыктар болуп жатат. Маселе эл арасында кайра көтөрүлүүдө. Биздин кооптонгонубуз алар 900-чү горизонталга чейин көтөрөбүз, андан башка көтөрбөйбүз деп жатат экен. Ошондо Кыргызстанга 1000 гектардан ашыгыраак жер ашат дегендей кылып жатышыптыр. Түшүнгөн кишиге бул эл иштетип эле жүргөн жер. 900-чү горизонталдан ары Өзбекстанга жер менен кошо өтүп кетет деген кооптонуу пайда болуп жатат эл арасында. Сопуевдин айтымында жыйынга жогорку кеңештин 4 депутаты ооз-эки чакырылган. Алардын ичинен депутат Адахам Адумаров катышкан. Ал эми район акими ошол күнү башка иш-чарасы болгондуктан бара алган эмес. Расмий органдар Кызыл Октябрда өткөн жыйын тууралуу азырынча маалымат бере элек. Азаттык 27 августта Ош облустук милициясына байланышканда мекеменин басма сөз кызматы жыйын өтүп жатканын тастыктап, ага баштапкы маалымат боюнча 40-50 киши катышып жатканын билдирген. 2021 жылдын 24-25 мартында Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өткөн. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. 26 мартта Ташиев Бишкекте маалымат жыйын куруп, Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынын, Өзбекстандагы аталышы Анжиян суу сактагычынын плотинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын билдирген. Ал кыргызстандыктар Кемпир-Абадтын суусунан толук пайдалана аларын белгилеген жана чек арада жер берүү деген эми болбой турганын, алмашуу гана болоорун белгилеген. 27 мартта президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп эсептей турганын айткан. Бийликтин бул билдирүүлөрүнөн кийин бир катар нааразычылык акциялары өткөн. Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 21-22 апрелде акцияга чыгып,
3 боз үй тигишкен. 18 апрелде Москвадагы кыргызстандык мигранттар да бийликтин чечимине каршылык билдиришкен. Ошол эле жылдын 25 апрелинде Камчыбек Ташиев өзгөндө эл менен жолугушканда Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жер Өзбекстанга берилбей турганын айтып, элдин талабы биз үчүн эң жогорку талап. Кемпирабадты бербейбиз дедиңерби? Бербейбиз. Аны азыркы бойдон калтырабыз. Өзбекстанга өткөрүп бербейбиз деген Камчыбек Ташиев.